Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы дүйнөлүк жаратылыш, ресурстар. Үй тапшырма. Окуу китебинин 31-35 беттериндеги дүйнөнүн жаратылыш баалыктарын баалайбыз текстин окуп чыгыңыз. Контурдук картага негизги кендерди көмүр, нефть, газ, темир рудасы, калай жана жез кеңдери, бокситти тартыңыз. Практикалык иштерди жасаңыз. Я класстагы дүйнөнүн заманбап саясий картасы темасында тестти аяктаңыз. Сабактын максаты: минералдык ресурстар менен өлкөлөрдүн жана региондордун ресурстук камсыз болуусун аныктайбыз. Дүйнө өлкөлөрүнүн минералдык ресурстар менен ресурстарды камсыздоо, аныктоо жана баалоо практикалык ишин жүргүзөбүз. Балдар, жаратылыш жана географиялык чөйрө түшүнүктөрүнүн кандай окшоштуктары бар? Эмне үчүн коом менен жаратылыштын өз ара байланышын биологиялык эмес, биринчи кезекте социалдык көйгөй катары караш керек? Жаратылыш ресурстарын рационалдуу жана рационалдуу эмес пайдалануу деген эмне? Географиялык кабык ар түрдүү жаратылыш ресурстарына бай. Бирок алардын запасы, түрлөрү ар башка жана жер шары боюнча бирдей таралган эмес. Натыйжада айрым аймактардын, өлкөлөрдүн, региондордун, атүгүл материктердин ресурс менен камсыз болуусу бирдей эмес. Демек балдар, жаратылыш жана географиялык чөйрө өзү окшоштуктары көп. Эң негизгиси бул жаратылыш чөйрөдө жана географиялык чөйрөдө бул географиялык катмарлардын бири-бирине болгон айкалышуусу жана бири-бириндеги болгон зат алмашуусу. Эмне үчүн коом менен жаратылыштын өз ара байланышын биологиялык эмес, социалдык көйгөй катары караш керек? Анткени биринчи кезекте эгерде жаратылыш менен коомдун ортосундагы байланыш терс таасирин тийгизип жатса, биринчи учурда социалдык көйгөй катары карайбыз. Жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу жана рационалдуу эмес пайдалануу бул сарамжалдуу пайдалануу. Аны өлчөп канча убакытка жетери дегенде пайдалануу дегенди билдирет. Сабактын планы: ресурс камсыздуулугу жөнүндө түшүнүк. Минералдык ресурстар. Балдар, табигый ресурстар адамсыз адам өзү жашай алабы ресурстарсыз? Табигый ресурстардын кандай түрлөрүн билесиз? Кандай ресурстар түгөнгүс? Кандай ресурстар бул түгөнүүчү? Кандай ресурстар сарамжалдуу, үнөмдүү пайдаланууну талап кылат? Демек балдар, түгөнүүчү ресурстар аларды пайдалануунун ири көлөмдөрүндө түгөнүшү мүмкүн. Түгөнүүчү ресурстар калыбына келүүчү жана калыбына келбеген болуп бөлүнөт. Кайра калыбына келбеген ресурстарга минералдык ресурстар же пайдалуу кендер кирет. Калыбына келүүчү ресурстарга жер, токой, суу, биологиялык, рекреациялык ресурстар кирет. Түгөнбөс ресурстар булар күндүн, шамалдын, толкундоонун жана агымдын энергиясы. Геотермалдык энергия бул ресурстардын түрлөрү, аларды пайдалануу көлөмүнө карабастан жер бетинде жоголуп кетпейт. Ресурс менен камсыз болуу бул жаратылыш ресурстарынын жалпы көлөмүнүн жылыга иштелип алынган ресурстун катышы. Ал канчага жете тургандыгы жылдар менен же адамдын киши башына туура келгени анын запасы менен туюнтулат.
Ресурс менен камсыз болуунун көрсөткүчү биринчи кезекте аймактын ресурстарга бай же кедей экендигин көрсөтөт. Ресурс менен камсыз болуу алардын өндүрүп пайдалануунун масштабына жараша болгондуктан ал табигый эмес, социалдык, экономикалык түшүнүк болуп саналат. Мисалы, окумуштуулардын маалыматтарына таянсак, күйүүчү минералдык отундун дүйнөдөгү геологиялык жалпы сапасы 12,5 триллион шарттуу тоннаны түзөт. Демек, учурдагы казып алуунун арымы сакталса, анын запасы миңдеген жылдарга жетет. Бирок, казып алуу мүмкүнчүлүгүнүн жайгашуусунун жана жылдан жылга казып алуу арымынын өсүшүн эске алсак, ал мөөнөт бир нече эсе кыскарат. Келечекте жаратылыш ресурстары менен камсыз болуунун деңгээли ал ресурс кайсы класска, кайсы түргө туура келет, түгөнүп калуучубу же түгөнбөспү, кайра калыбына келүүчүбү же калыбына келбөөчүбү, байлыкпы, ошого байланыштуу. Минералдык ресурстар жетиштүүбү? Бул ресурстардын бир канчасын илгери эле адам баласы пайдаланууну үйрөнүп алган. Ошондуктан адамзаттын цивилизациясынын өнүгүү мезгилдерини таш доору, коло доору, темир доору деп атап келишкен. Бүгүнкү күндөрдө адамдын баласы 200дөн ашык минералдык ресурстун түрлөрүн колдонот. Академик Ферсмандын пикири боюнча, Менделеевдин системасындагы химиялык элементтердин бардык адамдын алдына тартылган. Ошондой болсо дагы жер кыртышын адамдын каалоосу боюнча көп өлчөмдө анын байлыгын ала бере турган жайыл дасторкон катары карабоо керек. Демек, жер шарында 3,6 миңден ашуун көмүр бассейндердин жана кендердин белгилүү. Алар жердин 15%-ын аянтын ээлейт. Көмүр ресурстарынын негизги бөлүгү Түндүк жарым шарда, Азияда, Түндүк Америкада жана Европада жайгашкан жана 10 ири бассейнде топтолгон. Атомдук энергия үчүн маанилүү уран жер кыртышында өтө кеңири тараган. Бирок өндүрүштүн наркы 1 килограмм үчүн $80 ашпаган өз талааларын гана иштетүү экономикалык жактан пайдалуу. Мындай урандын дүйнө жүзү боюнча изилденген запасы 3,5 миллион тоннаны түзөт. Алар негизинен Австралия, Казакстан, Канада, Бразилия, АКШ, Түштүк Африка, Нигер, Намибия, ошондой эле Россия менен Өзбекстан жайгашкан. Дүйнөдө нефть, газ бассейндердин 600 түбү табылган. Анын ичинде 450сү казып алынган. Нефть чыккан жерлердин жалпы саны 50 миңден ашык. Негизги запастары жер шарынын Түндүк жарым шарында мезозой заманында пайда болгон. Нефть, газ байлыктарынын запасынын көбү бир нече чоң бассейндерде топтолгон. Кең таш байлыктары байыркы платформалардан, пайдубалынан жана кырларынан, ошондой эле бүктөлгөн жерлерин коштоп жүрөт. Мындай жерлерде алар көбүнчө жер кыртышындагы терең жаракалар менен келип чыгышы менен байланышкан эбегейсиз кен курларды пайда кылат. Мындай курларды аймактары Альп Гималай, Тынч океаны, тоо кен жана металлургия өнөр жайы үчүн чийки зат базасы болуп кызмат кылат. Көбүнчө айрым региондордун жана ал тургай бүтүндөй өлкөлөрдүн экономикалык адиштесүүсүн аныктайт. Руда эмес кен байлыктар, металл эмес минералдар, фосфориттер, калий жана аш түсү, күкүрт жана башкалар кеңири таралган.
Алардын кеңдери платформада кездешет. Экономикалык өнүгүү үчүн минералдык заттардын аймактык айкалышы эң пайдалуу. Бул чийки затты комплекстик иштетүүнү, ири аймактык өндүрүштүк комплекстерди түзүүнү жеңилдетет. Учурда пайдалуу кеңдерди издөодө эки багытта жүрүп жатат: кеңдикте жана тереңдикте. Литосферанын ресурстарына жердин түпкүрүнүн энергиясы жана геотермикалык энергия да кирет. Ал энергиянын ресурсу 50 өлкөдө табылган. Ал жер титирөө жана жанар тоо активдүү болгон жерлерде жайгашкан. Өзгөчө келечектүү геотермдүү аймактарга АКШнын Калифорния, Жаңы Зеландия, Япония, Исландия, Камчатка, Италия, Мексика жана башкалар кирет. Балдар, андан тышкары жер ресурстары. Жер ресурстары эң негизги ресурстардын бири. Алар элдин жашоосун жана чарбанын бардык түрлөрү үчүн өтө маанилүү. Улантабыз, балдар. Көмүрдүн ири запасы бар 3 өлкө. Бул АКШ, Россия, Кытай. Көмүр менен өзүн камсыздоо кайсы өлкөлөрдө жогору? Бул Россия, Украина, Германия. Мунай запасы боюнча биринчи 3 орунду кайсы өлкөлөр ээлейт? Бул Сауд Аравиясы, Иран, Ирак. Кайсы өлкөлөрдө газдын деңгээли жогору? Бул Түркмөнстан, Иран, Венесуэла. Жер ресурстары кайда жайгашкан? Анд өлкөлөрү Борбордук Африкада Заир, Замбия. Калай ресурстары кайда жайгашкан? Бул Түштүк Чыгыш Азияда. Жер ресурстары. Жер ресурстары эң негизги ресурстардын бири. Алар элдин жашоосу жана чарбанын бардык түрлөрү үчүн өтө маанилүү. Жер ресурстары, суу ресурстары, биологиялык ресурстар, дүйнөлүк океандын ресурстары, климаттык ресурстар жана рекреациялык ресурстар жөнүндө кеңири маалыматты 11 класстын геокологиянын негиздери деген окуу китебинде окуй аласыздар. Жер ресурстары жер фондусунун эл чарбасында колдонулган же пайдаланышы мүмкүн болгон бөлүгү. Жердеги ресурстар бул жер бетинин топтолгон жаратылыш байлыгы, отурукташуу жана чарбалык иштин мейкиндик негизи. Айыл чарбасында жана токой чарбасында өндүрүш негизги каражаты. Жердик ресурстардын курамы. Бул иштетилген жерлер, айдоо, жемиш багы, плантациялар. Шалба жана жайыт жерлер, токой жана бадалдар, калк отурукташкан өнөр жай жана жолдор жайгашкан жерлер, чарбага жараксыз жерлер, саздар, чөлдөр жана мөңгүлөр. Дүйнөдөгү жердик ресурстарды пайдалануу. Демек, биринчи орунда АКШ турат, экинчи орунда Индия, үчүнчү орунда Россия, төртүнчү орунда Кытай, андан башка мамлекеттер. Буунун маалыматы боюнча жер бетинин 50%-дан ашыгы чөлгө айланган же чөлгө айлануу коркунучунда. Антропогендик чөлдөшүү буга чейин 950 миллион гектардан ашык аянты ээлеп, дагы 3 миллиард гектар жерге негизинен оңдогон өнүп келе жаткан өлкөлөрдүн чегинде коркунуч туудурда. Жер ресурстарын сактоо үчүн негизги чаралар. Жер бетиндеги эрозия факторлорун азайтуу, жерди сарамжалдуу пайдалануу, шор басуу, суу басып кетиши, ашкере консолидация, топурактын булганышына каршы күрөшүү.
Таза суунун көлөмү 3% түшөт. Бирок анын 2% гана жер үстүндөгү суулар. Анын 50% булганган. Демек, суунун эң негизги колдонуучулары бул айыл чарба, коммуналдык жана суу сактагычтар. Демек, таза сууну региондор боюнча бул Азияда, андан тышкары Түштүк Америкада, Түндүк Америкада, Европада жана Австралияда. Таза суу ресурстары боюнча алдыңкы өлкөлөр бул Бразилия, Амазонка дарыясы, Россия, Енисей жана Лена дарыялары, Канадада бул улуу көлдөр, Кытайда Янцзы жана Хуанхэ дарыялары. Демек, эң көп суу ресурстары менен камсыздалган бул Суринам, Конго, Гаяна жана Папуа Жаңы Гвинея. Таза ичүүчү суусу жетишсиз адамдар кайда жашашат? Бул Африка мамлекеттеринде, Түштүк Азияда, Чыгыш Азияда, Латын Америкасында жана ошондой эле башка мамлекеттеринде. Демек, суу менен камсыз болгон эң аз камсыз болгон мамлекеттер бул Йемен, Иордания, Сауд Арабиясы, Ливия жана Кувейт. Эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул деген 700 миллион адам 43 мамлекетте суунун жетишсиздигинен чоң көйгөйлөр туулууда. Жер фондунун түзүмү кандай? Ири жер фондусунун токойлор жана баталдар эли. Болжол менен 30,5%. Жемишсиз жана түшүмсүз жерлер 31,5%. Шалбаа жана жайыттар 23,5%га жакын. Айдоо жерлер 15%. Калктуу конуштар 3,5% түзөт. Кайсы жерлер эң баалуу? Бул айдоо аянттары. Эмне үчүн суу маселеси курчуп баратат? Анткени барган сайын таза суунун азайып барышы. Кургак жерлердеги суу менен камсыздоо көйгөйүн кантип чечсек болот? Балдар, үй тапшырманы аткарганды унутпаңыздар. Ушул менен сабак соңуна келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта